2026 жылдан баштап партиялар каржыланат деген сунуш берип атасыз да. Туура. Кайсыл акчадан каржыланат? Ошон кайсы булактан? Бул биз сунуштаган булактар бул шайлоодо азыркы мыйзамда каралган 5%га жетпеген, да? 7%. Жок. Проходной азыр 9%. 9%. Бирок партия 5%дан кем эмес добуш алса, 9 менен 5-тин ортосунда алса. Жок. 5%га жетпесе, шайлоо күрөсү бюджетке кетет. Азыркы учурда борбордук шайлоо комиссияда кетчү. Бирок азыркы жаңы мыйзамдын негизинен бул акчалар республикалык бюджетке кетет. Бюджетке, да. Ошо менен каржылайбыз деген ошол акча жететпи кийинки шайлоого? Туура. Бул мындай да, мисалы үчүн акыркы шайлоодо 14 саясий партиялар катышкан. А 10-жылы 28 партия катышкан. Мына акыркысын айтып берейин. 14 партия. 6 партия келди. 6 партия келди. Биздин мыйзамыбызда дагы бир жакшы ченем бар. 2%га шайлоочулардын добушуна ээ болгон партия дагы ошол акчадан каржылоо алат. Анткени бул 2%да дагы биздин элибиздин колдоосу менен келген партиялар да, бирок парламентке кире албай калды. Бирок алар баягы шайлоо периодда өзүнүн партийный строительствосын жүргүзө берет. Айнура Тойчунда мындай түшүнбөй атам да мен. 6 партия өттү. 6 партия өттү. 14-төн 8 партия өтпөй калды. 8 партиянын акчасы калды бюджетте. Туура. Ошо 6 партиянын акчасын 5 миллионго көбөйтөбүз. 8 партияныкы 5 миллиондон болгондо азыр 4 миллион акча бюджетте калды. 40 миллион, то есть. 40 миллион акчаны бюджетке түшөт. Бюджетке. Ошону азыр бюджетке эмес, каржылайлы партиялар деп атасыз, туура? Ошол өткөн партияларды, жана 2%га ээ болгон партияларды каржылоосун карап берелик. Өткөн партияларды. Партияга, мисалы үчүн 6 партия өттү да жогорку кеңеште азыр. Ооба. Анан тышкары, вот ошол 2%га, мына биздин маалымат боюнча 2010-жылы 2 партия ошо 2%дан өдөрөөк акча добуш алган. Алар, мен азыр сизге айтып берейин, ошолорго мына 6 + 2 8 партияга бөлүп берейин. Айланып келип итог бюджеттен акча алыш болот атпайбы? Бюджеттин акчасы, бюджетке кетип аткан акчаны алып калайлы деп атасыз. Бул биринчиден. Экинчиден, сиз айтып атасыз, 2026 жылы экономика көтөрүлөт деп. 24-жылдан баштап биз сырткы карыздын эң бигине жетебиз. Бул жерде сиздин обоснованияңыз ой жакшы, көтөрүлсө жакшы болот. Экономикабыз көтөрүлүп, жакшы ойлор болуп атат. Ушул жерде мындай бир эмени көрбөй атам да мен. Не сходится, да? Мен дагы бир жолу сурооңузга жооп бергенге аракет кылайын. Бюджеттен алынбайт деп атасыз. Бул бюджеттеги акча да, бюджетке кетип атат бүгүнкү күндө. Это деньги не налогоплательщиков, это деньги проигравших партий. Мынтип айтайынчы. Жок, ал кандай айырмасы бар? Ал бюджетке кетип атабы бүгүнкү күндө? Бүгүнкү күнгө чейин, сиз мыйзамыңыз иштегенге чейин. Кече бюджетке, мына СИКтин өкүлү бюджетке которуп бердиңер болсо акчаны? Ооба. Бюджеттин акчасы да ал. Уже бюджеттин акчасы да. 40 миллион акча бюджетке кетти да. Алтынбек мырза. Налогоплательщикпи, же башка жактан партиянын акчасы, бул бюджеттин акчасы да, акча бюджетке түшүп атканда бюджетке кетирбей кайтарып алабыз десеңиз, анда башкача бюджеттен кетпейт деген заблуждение мындай болбойт да, мындай туурусын айтыңыздар да башынан. Это деньги не налогоплательщиков, это деньги проигравших партий. Во-вторых, если на чашу весов, Алтынбек мырза, если на чашу весов поставить вопросы развития госуправления, 40 миллионов, это можно дать на развитие
политических партий эти деньги. Мына, мен сізге айтайын ба, 15 жылы 6 партия 7% босоғоны өтіп келді 6 партия. 7%-ға жетпеген еле 2 партия 2%-дан біз, мисал үшін ошондо мыйзамыбыз иштесечи, мына только бүтүн Кыргызстан менен замандаш саясий партия 6 партия кошулуп ошондой каржылоону алат эле. Мына, туурабы? Вот в этот период и замандаш, и бүтүн Кыргызстан, они будут продолжать работу свое партийного строительства. Мы не можем говорить это раз, а во-вторых, мы надо же вопросы государственного финансирования, они очень важны с тем, что почему не должны приходить в партию только олигархи, не должны быть партии только, которые имеют большую финансовую поддержку. Не пугайте всех. Олигархтармен коркутпагыла да, элдин баарын коркутуп бүтүрдүңөр уже, олигархта отурупчу. Джок, эми байка, ахча, это, знаете, это вот концепция такая. Государство, наши люди, избиратели могут через госфинансирование контролировать, откуда финансирование идет. Вопросы прозрачности в законопроекте очень обозначены четко. Только прозрачное финансирование политических партий. Источники, откуда деньги пришли, на что ушли. Только так мы можем говорить о развитии политических партий и качественном составе, кто приходит, кто придет в парламент. Мен ойлойм, бир ошондо надо ставить, что нам важнее, приход во власть чистых партий с чистыми прозрачными источниками финансирования, да? Почему мы должны на этом экономить? Я думаю, что вот эти средства проигравших партий, они как раз дадут возможность и другим партиям, которые не попали в парламент, но продолжать свою партийную работу, строительство и готовиться к следующим парламентским выборам. Бұл эми эртең 20 жылдан кейін эмес 26 жылдан кейін иштеп атпайбы. Ага чейин убакыт бар да, мынау шайлоонун жыйынтыгы кандай өтөт. Андан кейін ал кийинки созуктун өмүрү канчага созулат. Биздин экономикабыздын абалы кандай болот? Буларды эч ким бака алдын ала айтыш кыйын да. Ошон үчүн 26 жыл неге ушундай азыр 26 жылдан деп бүгүн кабыл алып атканыңызды мен мындай түшүнбөй атам да, түшүнбөй атканды түшүндүрүпкөнгө жакшы дагы сизден жооп ала албай атам. Кийинки 7-чи созуп ошол турмушту көрүп, бүгүнкү шайлоо кандай өтөт эртеңки. Алардын созуп канчага созулат, ошол маалда экономикалык абал 24-25 жылдары кандай болот? Анан ошол мыйзамга ошол убактарда кайрылып келсе туура болот да. Азыр биз алдын ала шашылып аткан жокпузбу деп аткан ой болуп атат да. Алтыбек мырза, мен ойлойм бул мыйзам долбоору ушу мен айткандай 21 жылдан өзүнүн юридикалык күчүнө кеткенден кийин бир топ бюджеттик кодекске, жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдарга биз өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Айнура Тойчун, стратегиянын 18 жылдык биз жакшы билебиз кандай кабыл алынганы, ал бүгүнкү күндө канчалык ишке ашып атканы, эч кандай көп моменттери ал жерде жөн эле мындай суу десек болот да. Алдыга карап жөн эле кетип калганбыз. Анын артынан ошол проектти сунуштагандар жумуштан кетишти ошонун артынан. Ал стратегиябыз бүгүнкү күндө ишке ашпай атат. Ишке ашпай атат. Ашкан пункттары да жок эмес. Көпчүлүк моменттери ишке ашкан жок. Азыр аны карап чыгып перечислять эткен азыр алдымда жок ал стратегия. Бирок ошондой да, мындай мен азыр сиздин мыйзамыңызга каршы эмесмин. Мен түшүнгүм келип атат да. Алтыбек мырза, урматтуу депутаттар, формирование стратегии развития формирование Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики на основе сильных политических партий. К 2040 году парламент должен формироваться из политических партий, прозрачно выдвигающих лиц на политические должности, отчитывающихся о своей работе, а также по источникам формирования денежных средств. Вот, поэтому я думаю, что азыркы мыйзам
долбоору бул ушул стратегияны аткаруу алкагында биз сунуштап жатабыз. Урматтуу депутаттар, биз баарыбыз саясий партиялардын жоопкерчиликти баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Саясий партиялардын шайлоодо булактарын, финансылык булактары, каржылоо маселелери кай жакка кетип атат, партиялык акчалары так ачык көрүнүш керек. Биздин мыйзам долбоорубузда да сунуштап жатабыз. Отчеттор сөзсүз борбордук шайлоо комиссиянын информационный порталында болуш керек. Андайда ченемдер бар. Прозрачность, отчетность финансирования.